Biz Айыл чарба министрлигинин астындагы ведомстволордундагы мамлекеттик уюмбуз. Биз ушул кайра иштетүү тармагындагы ишкерликти өнүктүрүү жана экологиялык таза продукция чыгарган фермерлерибиздин да шарт түзүү иштерин аткарабыз. Холодильный оборудование турат, бул шоковый заморозка. Түшүм жыйналгандан жок дегенде 30%-ын биздин дыйкандар жоготууга учурап атат да. Ушул сактоо каражаттарынын жоктугу, сактоо инфраструктурасынын жоктугунан да алынган түшүмдү сапаттуу сактоо маселесин чечет да. Эң негизи ошо экспортко чыгам деген чоң фермерлердин баары ушул технологияны өздөштүрүш керек. 12 ай гарантиясын берет. Сервисный обслуживаниясы бар. Максаттуу программалар бар, кайра иштетүүгө өзүнчө, жеке кичинекей ишканаларга өзүнчө, чоң ишканаларга өзүнчө. Биздин дагы бир чоң максатыбыз ошол баш бириктирүү да. Биз кластердик саясат деп коебуз. Ар бир регионго агрегатор түзүп, бир канча продукциянын түрлөрүн ушундай технологияларды кийирсек болот да. Бул ошол эле жер жемиштер, мөмө жемиштер, даже жашылча, андан сырткары эттин түрлөрү, койдун эти, уйдун эти, тооктун эти. Эң биринчи ошо каякка эмнени өстүрүп каякка сатабыз деген эки суроого жооп беришибиз керек. Ушул эки суроону чечсек эле, ушул өзүнүн натуралдык сапаттарын максималдуу ошо 1 жыл бою сактаганга жол берет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? AgriLife KG YouTube каналыбызда бүгүн биз холодильниктер боюнча сүйлөшөбүз. Холодильный оборудование жалпы билесиздер, 3кө бөлүнөт. Шоковый заморозка, морозильник, анан кийин холодильник. Түшүмдү өстүрүп алыш бул жарым гана жумуш. Аны жакшы сактап, жакшы баага сатыш бул азыркы турган көйгөйлөрдүн бири, маселелердин бири болуп турат. Бизде комментарийлерде көп жазылат. Ошондуктан, урматтуу көрүүчү, бүгүнкү чыгарылышта бизде жакшы жаңылыктар бар. Аягына чейин көрүңүздөр. Жанымда турган мырзалар, биринчиден биякта Министерство сельского хозяйстводан өкүлү келип отурат. Муктар мырза азыр сиздер менен таанышат дагы. Бизге сонун бир жаңылык боюнча айтып бересиз. Андан тышкары ошол эле кезде бизде жаныбызда азыр Денис мырза турат. Денис мырза бул биз көптөн бери тартып келебиз. Билесиздер, Снеговик KG деген биздин ата мекендик өндүрүш холодильный оборудование жасаган компания. Мына ошо негиздөөчүсү жана директору жаныбызда турат. Азыр кененирээк таанышып, суроолорубузду баштайбыз. А дегенде эле ошо биринчи таанышалы, андан кийин сөздү уланталы. Таанышып коюңуз. Менин атым Чыналиев Мухтар, мен кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору болом. Биз айыл чарба министрлигинин астындагы ведомстволордундагы мамлекеттик уюмбуз. Биз ушул кайра иштетүү тармагындагы ишкерликти өнүктүрүү жана экологиялык таза продукция чыгарган фермерлерибиздин да шарт түзүү иштерин аткарабыз. Демек, министерстводон келип отурасыздар. Бүгүнкү темабыз холодильник болуп отурат. Холодильное оборудование. Ушул бизди ушу Муктар мырза чакырып AgriLife KG YouTube каналында дыйкандарга бир кайрылып коелу дедиңиз. Ооба. Ошол кайрылып, ошол жаңылык боюнча айтып койсоңуз. Анан кийин Денис менен таанышабыз. Негизи ушул айыл чарба түшүмүн баягы өндүрүп алуу бир жумушта атпайсызбы? Ошол түшүм жыйналгандан жок дегенде 30%-ын биздин дыйкандар жоготууга учурап атат да. Ушул сактоо каражаттарынын жоктугу, сактоо инфраструктурасынын жоктугунан да. Мына өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш пайда болду. Ушул жабдыктарды чыгарган компаниялар бар го, колубуз куру эмес. Ушулардын биз бүгүнкү күндөгү максатыбыз баягы демонстрациялык түрдө көргөзүп, мына момундай жабдыктарды коебуз. Ушулар менен өзүбүздүн ошол фермерлердин кирешесин көтөрсөк болот деген максатта силерге чакырган баягы чогуу иш кылып атабыз. Ошол дагы жүрүшүндө ар бир жабдык жөнүндө кенен айтып беребиз. Өзүңүздөр көрүп атканыңыздардай, артыбызда холодильный оборудование турат. Бул шоковый заморозка. Бизди көрүп жүргөн дыйкандар бар, көрүүчүлөр, биякта балыктар бар болчу. Бүгүн мындай ушу жөн эле обзор катары эле көрсөтүп коелу дедик. Бул сколько килограмм деди? 200, да? 200 килограммдык шоковый заморозка. Сыртында морозильник турат, аны дагы азыр ушактан да кепти улантабыз. Денис, поздоровайтесь с нашими зрителями. Еще раз познакомьтесь для наших новых зрителей и продолжим, да? Здравствуйте, меня зовут Денис. Я один из основателей компании Снеговик KG. И мы здесь в Бишкеке занимаемся производством холодильного оборудования. В частности, холодильной морозильной камеры и шоковая заморозка. А сколько лет уже работаете у нас? С августа 2022 года. 3 года. Да. 3 года. Опыт хороший, уже на местном рынке уже есть, стоят ваши оборудования. Да, конечно. Опыт у нас уже большой.
Эми урматтуу көрүүчү, биз азыр дароо эле которуп берип турабыз сиздерге. Көп кыргызча маалымат берсин дегендерге. Мынакей Снеговик KG'нин директору 3 жылдан бери биздин Кыргызстанда холодильный оборудование чыгарган компания. 3 жылдан бери бізде кардарларыбыз бар, иштеп атат дейт да. Мухтар мырза, ушул холодильниктер келе шоковый заморозка боюнча кеп кылабыз. Шоковый заморозка бизге дыйкандарга эмне берет? Эң биринчи ошол алынган түшүмдү сапаттуу сактоо маселесин чечет да. Жөн эле тоңдуруп койсок болот, ал деле баягы жоктон көрө жогору, бирок азыр рынок баягы өзүнүн талаптарын коет, базарга чыкканда мөлтүрөп сонун көрүнүш керек, башка кошуна мамлекеттердикинен кем эмес көрүнүш керек. Ошол баягы сырткы көрүнүшүн текстура деп коет, текстурасын, анан ичине чыкканда баягы чогулган жыйналган түшүмдү ошол свежий деген сөз бар го. Ошо свежий сапаттарын максималдуу сактап калган технология ушул шоктук тоңдуруу болуп саналат. Шоктук тоңдуруу демек биздин дыйкандарга аба суудай керек бүгүн, жакшы баага сатам десе, жакшы сактаса. Эң негизи ошо экспортко чыгам деген чоң фермерлердин баары ушул технологияны өздөштүрүш керек да. Экспорт билесиздер, урматтуу дыйкандар, бизде мөмөбүз экспортко көп жылдан бери чыгып келатат. Биз бир гана свежий кезинде сатчыбыз. Свежий кезинде эми дароо сатыш керек да. Баягы сиз айткандай дароо сатылбаган нерселер ошол жерде калат дагы, чирийт дагы, ошо менен жоготуулар болот, шоковый заморозка ошол аркылуу. Ооба, эң биринчи ошого багытталган. Эми сиз ушу кайра иштетүү департаментинен болуп атпайсыздарбы? Кайра иштетүү негизи көп жолдор бар, биз азыр шоковый заморозкага, морозильниктер, холодильниктерге токтолобуз, Берки холодильниктер боюнча кеп кылсак. Эми биз бул бир гана Чүй облусунда же Бишкектин тегерегинде эмес, баардык облуска ушуну жайылтышыбыз керек болуп атат да, баардык 40 районго, Кыргызстандын түп бүт жерине. Мына акыркы 2-3 жылдан бери жер жемиштер деп коебуз, болбосо орусча ягода, айвай, малина, клубника, ежа малина деп тарап атат да. Ошолордун деле жанагы жанчылып калган болот, ар кайсындай сапаты баягы свежий бойдон сатканга жарабай алган баары эле мындай арзан сатылып же ыргытылып ушун жок болуп кетип атат да. Мына ушул холодильниктер, морозильниктер ошол маселени чечет. То есть бул дагы фермерлерибизге кошумча кирешенин булагы болуп бере алат да. Кошумча киреше, анан бир деңгээлге өйдө көтөрүлөбүз деген ошо холодильник аркылуу эметип атабыз, Демек ушу холодильник боюнча биз көп маалымат топтойлу. Бир жаңылыктар боюнча. Эми жаңылыктар боюнча биз мамлекеттик орган катары ушул кимде ким бизге кайрылса дайыма айтып келебиз. Бүт бизнес план түзүүгө, ошо техникалык, экономикалык эсептөөлөрүн жүргүзгөнгө, андан барып жеңил кредиттер менен 2%, 3%, 6% кредиттик ар кайсында программаларыбыз бар. 6дан ашык программа бар да, ошонун ар бир боюнча консультация берип, ал фермерди баалап, ушул кредиттерибизге жете алабы, жете албайбы, туура келеби, келбейби, ошонун баарын кеңири консультация беребиз да. Эң биринчиден бизге кайрылсын. Биз ушул силердин немеге да азыр телефондорубузду комментарийга беребиз. Ошол менен бизге чыкса ар бир фермер менен индивидуалдуу консультацияларды өткөргөнгө. Эң биринчи биз шарт түзүп беришибиз керек. Биздин мына 30-жылга чейин 385 ишкана коюу планыбыз бар да. Ошол планыбызды аткарыш үчүн мына ушул иштерди аткарып атабыз. Мына уже башталган экен, Буга чейин эле башталган. Азыр биз ушул жарыялап койгон максат менен чыгып атабыз бияка. Ооба. Мухтар мырза, сиз ушул каржылоо боюнча айтып атпайсыңарбы? Кандай, тагыраак айтканда, кандай шарттар болот, кандай жеңилдетилген шарттар болот? Мисалы үчүн, мен дыйкан деп коеюн. Мен азыр ушундай бир шоковый заморозка аппаратын алып, анан морозильник коеюн деп атам. Айылгачы, мисалы үчүн өзүмдүн айылыма. Мен тегерек четте мөмө өстүргөндөр көп деп коелу. Ошолордун эсептеп ушундай морозильник коем, шоковый заморозка коем деп баштайын десем, бирок каражатым жок болсо, мен кандай кадамдар кылышым керек, эмне маалымат топтошум керек? Эми ошол биз эми мыйзам чегинде кылабыз баягы иш аракеттерчи, бирок кээ бир биздин карапайым фермерлер биздин талаптарга келбей калып атат да. Эмнеге дегенде алардын ошо кредиттик тарыхы, кредитный история деп коет. Анан биздин фермерлер такыр бухгалтерия жүргүзбөйт. Ал да өзүнчө банк баалаганда кандай мурунку тажрыйбасы кандай, канча акча менен иштеп жүргөн, канча түшүм алып жүргөн деген немелерди өзлөрү аябай крупный болсо дагы ошол өзүнүн тарыхын көргөзө албай калып аткан болуп атат да. Ушундай маселелер жагынан баягы көйгөй жаралып атат. Көйгөй жаралып атат. Ошолорду биз
тандоо жүргүзүп атканда ушуларды карайбыз да. Анан ошого жараша ошол жашаган регионуна жараша эмне өстүрүшөт, кандай продукция алат, канча түшүм алышат, ошонун баарын бизде цифралар бар ар бир район боюнча. Ошого жараша анализдерди эметип сизге момундай өндүрүштү, момундай холодильниктин же шоковый заморозка же тиги берки жөн эле муздаткычтары ошонун баарын кенен консультация беребиз. Жер документтеринде тууралаганга болсо ал жагынан да жардам беребиз. В общем, мамлекет тарабынан кандай шарт түзгөнгө кандай жардамдар керек болсо баарын беребиз. Бул биринчиден. Анан кредиттик программалар ошол максаттуу программалар бар. Кайра иштетүүгө өзүнчө, жеке кичинекей ишканаларга өзүнчө, чоң ишканаларга өзүнчө. Биздин дагы бир чоң максатыбыз ошол баш бириктирүүдө биз кластердик саясат деп коебуз. Ар бир регионго агрегатор түзүп, анан ошол агрегатордун тегерегине себеби фермердин баары мындай холодильник сала албайт да. Ошого мындай аттуу, баштуу, чоңураак, баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгү жете турган ишкерлерди издейбиз. Анан ошол ишкер ушул холодильникти салса, ушул бир гана жалгыз ишкерге иштебей, ошол айылда болгон фермерлерге кызмат көрсөтмөк да. Анан ошол агрегатор болот да, ошонун базасында баягы фермерлерди бириктирип, ушинтип ошол механизм менен кластердик ыкма менен кооперация. Мурун кооперацияга бириктиле деп атабыз, бирок кызыкчылык болбосо эл бирикпей атат. Мына бирден бир кызыкчылык ушул ар бир айылга, ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлине ушундай муздаткыч жабдыктарды коюп, холодильниктерди коюп, анан ошону ошол жергиликтүү жаамат чогуу бир колдонуп, баягы биздин фермерлерге ушунун пайдасы тегиз тийиш керек да. Бул программанын баары сизде даяр. Болгону сиз менен байланышып, ошонун баарын такташса болот экен. Биз телефондорду калтырып коебуз, Муктар мырза, сиздин номерди бересиз да. Ошолорду калтырып коебуз. Суроолор аябай көп болот. Суроолорду белет, ошолорго жооп алышат, Бирок менде деле азыр көп суроо болуп атат. Эгер ушул жерден эле мүмкүнчүлүк болсо, эметип алалы. Бир токко тер жери болот деп коет го. Мисалы үчүн мен азыр кредит алып баштасам, мага кандай шарттар болот? То есть мен деген канча, мисалы үчүн бир определенный сумма алсам, кандай шарттар болот? Кандай жеңилдетилген шарттар болот? Эң биринчи баягы коммерциялык кредиттер 16%дан башталат. Биздин эң биринчи эле кылганыбыз ошо 10%ын мамлекет көтөрүп берет да, 6%дан айланат. Демек, мен де өзүм мисал келтирип атам, мен болгону 6% эле төлөп калат экен. Канча жыл мөөнөткө берилет ушул? Бизде бир кредиттик программа бар, агроөнөр жай комплексин кредиттөө программасы КПК деп элге белгилүү. Ал 7 жылга чейин берилет, каникулу 1 жылга чейин. Башка Азиатский банк развитиядан дагы алынган ушу тоңдуруу холодильниктерге арналган 70 холодильникке салынуучу өзүнчө кредиттик программабыз бар мамлекеттик банктар менен. Аяк деле 6%тен 10 жылга берилет. Каникулу баягы 3 жыл өзү ошол холодильникти куруп, оборотко киргенче 3 жылга чейин основной негизги сумманы төлөбөйт. Ушул программа мындайча айтканда мага жагып атат да. Мисалы үчүн баары эле мага кошулат болуш керек. Ушу 3 жылдык каникул дегенде канчалык ошол жеңилдик болот? Эчтеке төлөбөй болот ошондо же? Жок, жанагы негизги суммадан 6% жылына, бул жылдык чен 6% дегенчи ошо процентин төлөп кете берет. Негизги мисалы баягы сом менен берилет, бирок доллар менен айтсак, $1 миллион неме алса, ошол $1 миллион карызын 3 жылдан кийин төлөп баштайт деген сөз да. Мындай процент эле төлөйт экен ошондо 3 жыл ичинде. Ошол жеңилдетилген дейт экен. Основной сумманы 3 жылдан кийин баштайт. 3 жылдан кийин башталат. Демек ушул мындайча айтканда жеңилдетилген шарт дыйкандарга жардам болот. 30-жылга чейин бул иш аткарылыш керек. Быйыл ушундай продукт менен колдонгондор, ушундай жеңилдетилген шарт менен колдонгондор барбы же? Бар, дагы көргөзөбүз. Почти ар бир регионго мындай холодильниктер тургузуп келатабыз да. Бирок белгилеп айтыш керек, биз ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде жок дегенде ушундай бирден коюшубуз керек да. Негизи мындай идеалда ар бир 500гө өзүнчө сактоочу жай. Мейли холодильник болбосо да сактоочу кампаларды. Кампалыш керек. Эгер багбанчылык өнүккөн же жашылча жемиш өстүрүү өнүккөн болсо, уже холодильник, морозильниктер ошол жака кириш керек да. Бул ар бир райондун өзүнүн өстүргөн продукциясына жараша же кампа болуш керек, же холодильниктер болуш керек да. Мунун баарын биздин анализдер менен чыгат да. Ошол ар кайсы региондон келсе, ошол регионго жараша консультация беребиз.
мындай индивидуальный чечиш керек экен да бул маселелер. Жөн эле баарына холодильник салып беребиз дегенде да жаңылыш болуп калат да. Бул холодильниктер салынгандан кийин эртең экономикалык жактан рентабелдүү болуп банкрот болуп калбаш керек да. Мына проектирование, жаңы бизнес план, техникалык, экономикалык эсептөөлөр ушуга жооп берет. Эртең фермер банкрот болуп калбайбы деген сөзгө жооп берет да. Эми сиздин көз карашыңыз боюнча ушу шоковый заморозка, жана холодильный оборудованиялар, ушул шоковый заморозкага токтололучу, экспортко чыгып бүгүнкү күнү сизде эле маалымат бар болуш керек. Кандай болуп атат бүгүнкү рынок? Эми биздин салттуу рыногубуз Казакстан менен Россия. Аларга мындай баягы биз дос мамлекет катары көп талаптарды койбойт да. Бирок башка өнүккөн Европага же ушул эле Кытайга чыгабыз десек, алардын шарттары аябай катаал да. Строгий деп коебуз го. Бирок заман талабы биз бир гана бир-эки экспорттук рынокто карабай ошол эле араб өлкөлөрүнө, ошол эле Кытайга, Европага диверсификация кылышыбыз керек да. Кайсы жерге чыкса ошол жака кете тургандай болуш керек. Анын үчүн эң жогорку ошо дүйнөлүк сапаттарга чыгышыбыз керек, дүйнөлүк стандарттаргачы. Тетиги полиядан баштап, өстүргөндөн баштап, полкага жеткенге чейин чынжырчаны ачык көргөзүп, ошо стандарт менен көргөзүп, баарын окутушубуз керек болуп атат да. Ал боюнча да стандарттар боюнча да өзүнчө окутууларды кеп кылсак болот. Ошол ар бир жасап аткан иштин ар бир өзүнүн стадиясында өзүнүн талаптары бар. Ошол талаптарды аткарыш керек да. Мына бүгүн сонун ишкананы турабыз. Бул да жаңы ачылган ишкана, ушул замандын талабына жооп берген ишканалардын бири. Ушундай болуш керек да. Баягы ушул жерге келип наглядно элге көрсөтүп, мына показательно кылып аткан максаты. Мындай үлгү десек болот экен. Үлгүлүү демонстрациялык ишкана. Демек, буйруса биз ошо экспортко расчеттой берсек болот экен, бир гана Россия эмес, Казакстан эмес, башка мамлекеттерге деле өзүбүз биринчи өзүбүздөн болот. Баягы сапатка жооп берип, бүт баарын стандартка туура келсек, биз үмүттөнө берсек болот, экспортко чыгабыз деген шарттар бар. Эми биз ошол жанагы чоң мамлекеттердин ортосунда мындай чакан мамлекетпиз да өзүбүз. Жанагы аларга объем менен, чоң көлөм менен конкуренция бере албайбыз. Бир да мамлекетке кошуналарыбызга баары тең бизден өндүрүш көп. Бирок биздин климатыбыз, тоолуу регионбуз, суубуз абдан таза, мындай экологиялык же болбосо жогорку сапаттагы продукцияларды чыгарып, өзүбүздүн конкуренттик экспорттук рыноктардагы ордубузду таба алабыз да. Демек биз только аябай жогорку сапаттуу продукция чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Фермерлерибизге да ошону жеткиришибиз керек, кайрыштетүүчү ишканаларыбызга да жеткиришибиз керек. Ошондо биздин айыл чарбадагы эң бир көйгөйлүү маселе сатуу маселесин ошол гана жол менен чечебиз да. Жөн эле таладан чогултуп чаңпаң ар кайсында калибрда, ар кайсындай сортто, ар кайсындай немедеги менен жетпейбиз. Бир айыл бир продукт, ар бир айыл өзүнүн специализациясына жараша, адистивисине жараша алмабы, өрүкпү, клубника, малина өзүн тандаш керек да. Ошол багытта анан иштеп кетиш керек. Ошондо биздин чачырабай. То есть азыр ушул экспорттук саясатты өнүктүрөбүз десек, заман талабы биз ар бир айылга ушундай индивидуальный подход кылып, ошол айылдагы жааматтар бир продукцияга басым жасаш керек да. Демек, эми Муктар мырза, эмнеге буну суроолорду кайра берип атам? Анткени биз Агролайфти көптөн иштеп жүрөбүз да, анан өстүрүп аткан процессти көрүп мотивация кылып тартабыз. Анан ушундай кайра иштеткен процесстерди көрсөтүп баштадык. Анан эң негизги көйгөй баягы элдер сарсанаа болот да, көпчүлүгү. Кээ бирлер эми баягы коюлган да, жөнүндө коюлуп кеткен, сатуу жолундарды да билишет. Көпчүлүк дыйкандар бүгүнкү күнү ошол сарсанаа жейт да. Макул биз мындай шоковый коебуз, макул биз деген холодильник коебуз, макул биз көп гектар өстүрөбүз, технологиясын сактайбыз, анан каякка сатабыз деген бир суроо жарала берет да. Ошондой бир ошол сөзгө, ошол комментарийлерге кандай жооп айта аласыз? Бүгүнкү күнү эми баары албетте рыночный экономикада. Ооба. Ошону деген кандай подход менен чечсе болот? Эң туура маселе эң биринчи ошо каякка, эмнени өстүрүп каякка сатабыз деген эки суроого жооп беришибиз керек. Ошол эки суроону чечсек эле биздин айыл чарбабыз мындай бир топ маселеси неметилип кетет да, чечилип кетет. Бирок бизге ушул экспорттук чоң компаниялар келгенде эң биринчи сапатты сурайт. Боул сорттогу, боул срокко, момча тонна же мынча килограмм
момундай сапаттагы продукция алып келели дейт да. тоңдурулган, сакталган, жакшы Ооба, бардык өзүлөрүнүн критерийлерин көрөт. Ошол критерийге жооп берген, ошол даже бир айылдан кээ бирде бир сорттогу, кээ бир жакшы продукциялардын бир фура чыкпай калган учурлар болот да. То есть биздин баягы дыйкандар майда фермерлер да. Ошондон ар кимиси ар кайсысындай культураны, ар кайсысындай сортторду өстүрүп атып эле бир алманын бир сортун өстүрбөйт да дажычы. Анан көлөм жок болуп калып атат. Мына жанагы бир айыл бир продукт деген ошого алып барат да. Ар бир айыл замандын талабы болот, башты бириктирип азыр кооперация болбосо да, мына биздин ушу кластердик немелер же болбосо кооператив түзсө дагы кооперативге өзүнчө колдоолор бар. Агрегатор болуп мына кайра иштетүү тармагы аркылуу дагы мына кооперацияны өнүктүрүп кластердик саясаттап мына эки жолду тең берип атабыз. Бирок негизги түпкү максаты бир эле, баарын башын бириктирип, анан ошол бир айыл бир продукция чыгарганга басым жасоо да. Союз болгондо ошондой бир плановый экономика бар эмес беле? Ал кезде мындай бул район бул өстүрөт, бул нерсе мындай деп ал жеңил болчу, э? Азыр эми баягы тарар менен эле ар ким өзүнчө мамлекет болуп калды анда. Ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет, өзү билгенин өстүрөт, өзү эметкен көңүлүнө жаккан, бирок баягы биригип иш кылганда жакшы болот, э, экспортко. Эми азыр эч кимди күчкө салып мындай өстүр, тигиндей өстүр деп албайбыз, бирок ушул мамлекеттик инструменттерди неметип, стимулдарды берип, ушул багытта бириктирүү иштери жүрүп атат да. Азыр сонун дагы башка ишканаларды да көрсөтсөк болот. Ошол чоң кайра иштетүү бириктирип, кыргыздар эч качан өстүрбөгөн жана брокколи, брюссельский капусталарды өстүрүшүп, ошондо 1000 тонна объем чыгарышып экспортко чыгарып аткан бизде кейстер бар. Барбы? Помидор боюнча өзүнчө учурлар бар, корнишон, бадыраң боюнча өзүнчө учурлар бар да. То есть бул мындай жөн эле теория эмес, практикалык жактан да Кыргызстанга пайдасын көрсөтүп атат да, баягы кластерлик неметчи. Сонун, Муктар мырза, мындай кылбайлыбы? Бүгүн ушул кредит боюнча жанагы жаңылык боюнча жарыяладык. Суроолорду эми беришет номерге. Биз буйрса эми сиз министрликтин өкүлү катары кайра иштетүү боюнча мен дагы ушу долбоорго быйыл киргизейин деп атам. Бир нече чыгарылыш жасадым. Кайра иштетүү боюнча бир нече чыгарылыш сиз менен чогуу жасайлы дегенди. Биз дайыма ачыкпыз. Сизде эми баягы статистика бар, сизде көп маалымат жакшыраак эмеспи? Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр биздин YouTube каналга катталгыла. Суроолорго жазгыла, Муктар мырза менен дагы жолугушуп көп сөз кылабыз. Кайра иштетүү боюнча. Биз эми Дениске бир эки суроо берип алайын. Азыр мындай ортого туралайын, келиңиз бияка турабыз. Так. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бул Снеговик KG-ден биз эң негизгиси бул производитель болуп атат да, жасап аткан, бизге холодильникти жасап аткан. Ушул боюнча биз бир нече кеп кылалы. Денис, давайте расскажем про шоковую заморозку. За сколько времени вы сделаете и что нужно сделать клиенту, чтобы приобрести шоковый аппарат с морозильником? Так, за сколько мы сделаем, ну, в зависимости от того, какое оборудование. То есть, допустим, если взять вот такого варианта стационарного, то это где-то от 4 до, ну, в среднем 4 недели где-то, с учетом логистики и так далее. Месяц? Да. Вместе с морозильником? Нет, если с морозильником, то лучше ориентироваться на 6 недель, 4-6 недель, да. Но если будут постоянные заказы, то работы параллельно делаются. То есть это не значит, что за 6 месяцев мы сделаем одну морозилку и камеру шоковой заморозки. То есть это можно 3-4 камеры шоковой заморозки, морозильные камеры сделать за этот период. Урматтуу көрүүчү, мен бияка дароо эле сурок боюнча сурап кирдим. 4 жума, 5 жума, 6 жуманын ичинде жазылат экен да. Мисалы үчүн ушундай автобуста 200 килограммдык шоковой заморозка турат, морозильник менен кошо 5 жумадан 6 жумага чейин жасалат экен да. Урматтуу көрүүчү, мен эмнеге суроктор менен биринчи баштадым. Анткени бул нерсе аябай чоюлуп кетиши мүмкүн да, бул убакытча. Мисалы үчүн сизге азыр Муктар мырзага байланышасыздар. Бир нече кагаздар менен иш болот, сүйлөшүүлөр болот, туурабы? Азыр мына кыш батыл өтүп кетет. Убакыт учкан куш деп коет. Анан жасалышы дагы бир айдан ашык убакытта жасалат экен. Ошондуктан азыртан ушу кыймылдап, чыгарылышта эртерээк чыгарганга аракет кылам. Ошого чакырып кетейин да. Мынакей, бияк менен сүйлөшүп бир айга убакыт чоюлуп кетиши мүмкүнбү? Текшересиңер, туурабы? Ооба. Чарбаларды караш мүмкүн, комиссия болот, туура келеби, дал келеби стандарттарга. Андан кийин дагы мынакей жасалган убакытсы 1 жума. Ошон үчүн эми эртерээк кыймылдагыл дегеним да. Так, эми ата мекендик өндүрүш боюнча бир кеп кылалы.
Эмне үчүн биздин AgriLife KG YouTube канал ушундай бир Снеговик KG аттуу компанияны издеп таап отурабыз. Көптөгөн компаниялар бар, холодильниктер мына Кытай бар жаныбызда. Эмне деп айткым келип атат? Кытайдан заказ кылсак болот. Албетте баа жака келгенде өзүнчө маселе жаралат да. Ооба. Арзан деп туруп Кытайга качабыз. Же дагы бир жерден заказ кылабыз, же самодельный колго жасап алабыз. Мен бул көйгөйлөрдү көрүп келгем да. Анан мындай маселе жаралат. Бузулуп калат. Элестеткиле бир нече килограмм тонналап салып туруп анан бузулуп атса сезондо. Анан кийин ошол эле арзан алган Кытайдан сатып алса ким келет? Алар заводтан өзүңөр иштете албайт экенсиңер деп кечирип кой деп коюшу мүмкүн. Запчасти бирдемкеси табылбай калышы мүмкүн. Ушундай көйгөйлөр жаралбаш үчүн мынакей AgriLife силер айткансыңар анан деп анан холодильник иштебей атат деп претензия коюлбасын деп мен деле ошолорду айтып коюшум керек да. Арзандын иши арзан деп коет го, кылымга арткан сөз бар го. Бул сөздө аябай көп нерсе камтылган да. Балким $1000, $2000, $3000 экономдойсуңар, бирок элестеткиле мынакей бизде Денис турат да. Снеговик KG ата мекенди көндүрүш өзүбүздө турат. 12 ай гарантиясын берет. Сервисный обслуживаниясы бар. Кыргызстан кичинекей алакандай эле жер, территориясы. Бара коюп, оңдой коюп, же керектүү запчастын мынакей чалып, адресине чейин билесиздер да. А башка жерден жасап алсаңар, же запчасть таппайсыңар, же ошондой көйгөйлөрдөн дароо эле айтып коюшум керек. Анткени бул көйгөйлөрдү көрүп келгем да. Бузулат дагы сезондо анан запчасть издеп таппай артка кетет. Артка кетет дагы ошентип жандагы айылдагы кишилер тиги шоковой заморозка куруптур. Кытайдан алып туруп болбойт экен шоковой заморозка бул болбогон ишкен деп коет да. Ошондуктан гарантия деген нерселер болуш керек. Ата мекенди көндүрүш бир чети жакшы, сервисный обслуживание. Денис, я говорю нашим фермерам, моим подписчикам, клиент, к примеру, закажет с Китая или там самодельный сделает, сломается на полдороги. Что он в этом случае? Назад уйдет, будет обанкротиться и бросит это дело. Правильно? В данном случае, я вот говорю, вот я вам тоже скажу, вы есть, Денис есть, телефоны есть, адрес есть. Они могут обратиться за запчастями, за гарантией. Вы в любое время выедете, отремонтируете, правильно? Правильно. В этом мы же сколько раз уже, сколько выпусков сделали. Да. Можете, да, пару слов тоже про гарантии сказать и сервисное обслуживание? И примеры, может быть, какие-нибудь. Да, хорошо. Так, ну, гарантия у нас 12 месяцев. Это стандартный срок для холодильного оборудования в нашей компании. Вот, соответственно, если что-то случается, то мы оперативно решаем вопрос. Вот, с точки зрения оборудования вопрос был, если, допустим, кто-то с Китая заказал и так далее, туда, в Китае, конечно, можно дешевле купить агрегат, это однозначно. Но мы столкнулись с тем, что здесь специалистов по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования их немного. Да, есть компании, но они, как правило, загружены работой. Сезон особенно. Да, особенно в сезон. Вот. Мы, соответственно, когда ставим оборудование, мы всегда на связи, мы всегда в коммуникации, мы никогда не бросаем своих клиентов. Если какие-то вопросы возникают, то, соответственно, мы всегда решаем оперативно. Мен азыр жогору айтып кеттим ушунун баарын. Силер кредитке алып аласыңар, эмне деген каражат саласыңар, андан кийин ошонун баарын күйүп кетпеш үчүн бир эле нерсе күйүп кетиш мүмкүн да, бир запчасть жетпей. Ошондуктан ушунун баарын ойлонушуңар керек, дароо эле. Урматтуу көрүүчү, сиздерге азыр Мухтар мырза толуктап кетсин. Баягы кээ бирлер айырмасын билбей калат экенбиз, кээ бир учурда. Шоковой заморозка менен морозильниктердин, же болбосо морозильник менен холодильниктердин, же болбосо сурап калышат. Ошол эле морозильниктерге эле тоңдуруп койсокчу эмне болот депчи. Ошол боюнча Мухтар мырза бизге кененирээк бир түшүндүрүп бересиңерби? Жана айтып кетпедим сапат депчи. Мына ошо шоктук технологиялар ушул тоңуп аткан процессинде максималдуу түрдө баягы натуралдык касиеттерин сактоого жардам берет да. Ушундай бат тоңот, ошол тоңгондо ичинен продукция бузат да продукциянын сапатынчы. Ошо бузууга шоктук технология жеткирбей тоңдурат да, баягы резко внезапно тоңдургон. Шок деген сөз ошодон. Ошондон келип чыккан да. Эмнелерди тоңдурса болот? Мында жер жемиштерди тоңдурса болот, жашылча жемиштерди тоңдурса болот. Деги эле айыл чарба продукциялардын ушу тоңу морозильникте сактоочу баардык продукцияларды, этти, тооктун эти, уйдун эти, эттен жасалган баардык полуфабрикаттардын баарындагы ушу шоктук технология, тоңдуруу технологияларын кийриш керек да. Анан ошол сапатты кармап калыш үчүн биринчи ушул камерада тоңдурулат, андан кийин анан жана шоктук тоңдуруудан чыккандан кийин анан экинчи морозильникке барат да. Морозильникке андан кийин тоңдуруп туруп,
Мунун мына артуста турган 200 килограммдык болот атпайбы? 200 килограммды 2 сааттын ичинде тоңдурдуңар дагы морозильникке салып койду. Анан калашынча сактай берет. 12 антиэлинде сактала берет туурабы? Эт болобу, мына мөмө жемиш болобу ошол айтып атат. Мына бул жерде 2 сааттагы кийинки партияны 200 килограмм тоңдурдуңар, морозильникке салдыңар. Морозильник сактоочу жай. Эми холодильник боюнча. Эми холодильник кайра эле ошол сактоо мөөнөтүн узартуу, мисалы алма өрүккө плюстук температурдук режим талап кылат, 2 градустан 5 градуска чейин сактап жүрүшөт бизде. Андай да баягы ишканаларыбыз керек, ошол алма өрүккө көп өстүрүлгөн. Анан мына жер жемиш ягода деп атабыз, аларга уже тоңдуруу морозильниктер керек. Эттин түрлөрүнө морозильник керек, балыктын түрлөрүнө морозильник керек. То есть ошол коюла турган жерде эмне көп, ошого жараша пландалат. Жана региондорду кайра айтып атабыз го, ошого жараша. Ар бир нерсе өзү ушул технологиялык процессинде кандай сакталыш керек, өзүнүн стандарттары бар, эрежелери бар. Ошого жараша иш кылышыбыз керек да. Эми аны уже чечим кабыл алгандан кийин изучать этип, терең маалымат алыш керек, топтош керек. Эми биз урматтуу көрүүчүлөр, ар ким ар кандай деңгээлде го. Бирлер билет, мунун баарын түшүнөт, мунун баарын билебиз дегендер бар, түшүнбөгөндөр бар. Ошондуктан урушпаңыздар, эгер билип анан сизге кайталап атсаңыздар. Кээ бирлер бар чет мамлекетте мигранттарыбыз, миграцияда жүргөндөр, алар балким нөлдөн баштайбыз деп атышат. Ошолорго маалымат катары керек болуп калышы мүмкүн да. Ну, смотрите, наша компания, она на самом деле не стоит всегда на месте с точки зрения технологий заморозки и различных инновационных технологий, именно введения инновационных технологий. Мы сейчас работаем в том числе над тем, чтобы сделать камеру интенсивного охлаждения со специальной обработкой ягоды, причем это все экологично, так, чтобы убрать воздействие бактерий и уменьшить на первом этапе процесс, который влияет на качество ягоды. То есть у нас постоянные разработки. У нас есть система морозка, так называемая, которая уже сейчас улучшает качество, и исследования уже проводятся в России, опыты, и в Дубае. Вот, то есть наша система, наша исследовательская группа, она постоянно работает над тем, чтобы улучшать качество, характеристики и так далее. И под наш рынок подстраиваться тоже. Конечно. Да. Урматтуу көрүүчү, жалпак тил менен айтканда, Снеговик Кежин өкүлү айтып атат. Биз ордуста турбай элебиз дейт. Өнүгүү жолунда исследовательский компанияларыбыз бар дейт. Рынокто изучать этип, жаңы технология өнүгүп аткандан кийин заман азыр көз ачкыча заман өнүгүп атпайбы? Ошого жараша биз дагы өнүгүп, өсүп, ошого жараша кыймылдап келебиз деп атат да. Технологиялардын артта калбай элебиз деп атат да. Ошол. Всё, в принципе, да? Я по срокам еще хотел добавить, что на самом деле, когда я говорил про 4-6 месяцев, это, как правило, мы быстрее это делаем. То есть можно ориентироваться, на самом деле, 4-6 недель. На 3-4 недели, на самом деле, можно ориентироваться. Это нормальный, приемлемый срок. Бывает иногда из-за логистики удлинение сроков, но реальный срок – это 3-4 недели. Биз буга чейин 5-6 жума деп туруп кичине коркутуп алдык окшойт. Ага 2-3 жуманын ичинде деле жасаса болот дейт. Аракет кылып эртерээк жасаса болот деген айтып атат да. Бирок кандай болбосо да, урматтуу көрүүчү, биз ушул кышында эртерээк кыймылдап, мисалы үчүн азыр бир клиент келип туруп жасап очередке туруп алса, 3-4 клиент турса эле уже 2-3 айга брондоп калышат экен да, мындайча айтканда. Туурабы? Если вот, скажем, сейчас к нам клиент придет, 5-6 клиентов вас забронируют, вы начнете делать, и вы заняты уже на 3-4 месяца, да? Да. Да, ошондуктан чакырып атам да эртерээк. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы расширять персонал, обучать его, делать квалифицированными специалистами, чтобы, соответственно, мы могли, в зависимости от количества заказов, быстро реагировать на обстановку. Если много заказов, мы просто работаем над расширением команды. А как с регионами обстоят дела? Скажем, сейчас Баткен сделать. Что там, какие сложности могут возникнуть? Но здесь нужно просто хорошо спланировать время и организовать поездку. Команда у нас всегда готова. Объезжать будете, да? Да, конечно, обязательно. Дагы баягы көрсөтмө катарында
Жана айтып кетпедикпи, бир канча продукциянын түрлөрүн ушундай технологияларды кийирсек болот да. Бул ошол эле жер жемиштер, мөмө жемиштер, даже жашылча, андан сырткары эттин түрлөрү, койдун эти, уйдун эти, тооктун эти. Мына биздин бүгүнкү көрүп атканыбыз өзүбүздүн кыргыз форелин. Ушинтип бул форелдин да өзгөчөлүгү бар да. Себеби күзүндө жыйналат түшүм катарычы. Анан кайра жыл бою өзүбүздү камсыздаш үчүн мына ушундай технологияларды, ушундай холодильниктерди жайылтышыбыз керек да. Морозильниктер. Морозильниктерди. Бул болсо ушул өзүнүн натуралдык сапаттарын максималдуу ошол 1 жыл бою сактаганга жол берет да. Эң негизги баягы плюсу ушул да. Ошол ушундай технологиялар кимге керек болсо толук кандуу нөлдөн баштап ушул ишкана ишке киргенге чейин, даже ишкана иштеп баштагандан да ар кайсындай мамлекеттик колдоолордун баарын биз бере алабыз. Ушул видеонун астында описание болот. Биздин баардык байланыш маалыматтары болот. Телефон номерлерибиз, WhatsApp номерибиз, даже электрондук почтабыздын адресин калтырабыз. Ким кайрылса, баарыңарга сөзсүз түрдө жооп беребиз, мал жардам беребиз. Баардык ишкерлерди ушундай өндүрүшкө кирүүгө чакырабыз.